Кыргызстанда ишкер аялдардын Кыргызстан Россия жеңил өнөр жай үчүн мүмкүнчүлүктөр жана перспективалар аттуу кыргыз-орус бизнес форуму ачылды. Кыргызстанда аялдардын ишкерлүүлүгү кандайча өнүгүп жатат, мамлекет кандай колдоо көрсөтүп жатат жана эмне үчүн эки өлкө үчүн тең Кыргызстан менен Россиянын бизнес айымдарынын кызматташуусу абдан маанилүү. Ал бизнестеги аялдардын өсүшүнө кандай таасир этет? Бул маселелерди бүгүнкү күндө өз ишин улантып келе жаткан экинчи кыргыз-орус аялдар бизнес форумунун катышуучулары талкуулашты. Билимдүү аял бул билимдүү келечек, билимдүү улут деген уран менен атайын ар бир ишкерлерге бизнес пландаштыруу курсун берип, жана стартап бизнести баштайм дегендерге $5000 ашык атайын грант берип атабыз. Грантты билесиздер, булар кайтарылып берилбейт. Ошол грантты иштетип, жумуш ордун жасап иштеш керек да. Бүгүнкү учурда, азыркы маалда мына биз жеңил өнөр жай палатасы менен чогуу бирдикте жасап атабыз. Жана дагы партнерлор көп. Россия мына өзүнчө Клара Саматка ыраазычылык айтып кетким келип атат. Бул Кыргызстандын Россиядагы элчиси. Алар дагы ушул ишти баягы жасаганга, форумду өткөргөнгө чоң жардам беришти. Бизнес форумга өлкөбүздүн ар кайсы облустарынан, шаарларынан 50 миңге чейин адам иштеген жеңил өнөр жай ишканаларынын кичи жана ири ишканалардын жетекчилери, ошондой эле Россиянын ар кайсы аймактарынан келген ишкерлер, Россия Федерациясынын текстиль ассоциациясынын өкүлдөрү катышышты. Форумда катышуучулар жеке ишкердүүлүк боюнча тажрыйба алмашып, эң негизгиси мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Россиядан келген өнөктөштөр менен диалог түзүштү.